Assalamu алейкум, урматтуу достор. Мына бүгүн Томми Молл боюнча жаңылык чыкты. Шаршенбек Абдыкеримов деген ишкерибиз кайрылуу жасап, бийликке өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу ушул Томми Моллду өзүнүн кызынын атынан курганын, анан кийин аны ошол улутташтыруу деген шылтоо менен алып туруп, Ташиевдин жакын адамына, то есть аялына тиешелүү бир жакын адамдарга катталганы жөнүндө маалымат чыкты. Анан мен атайын бул Томми Моллду мурда бир чалаула көргөн элем, дагы бир көрөйүнчү деп анан бул жерге атайын келдим. Эми бул килтейген имарат экен. Килтейген чоң эле имарат экен. Азия Моллдон чоңураак го дейм, даже кичинекей эмес да, бирокчу. Анан бул имаратты куруш үчүн ал канчалаган менетин жумшады, канчалаган кредит алды миллиондоп, анан кийин куруп бүтүп, мынтип жаркыратып, заңкайтып туруп, анан кийин куруп туруп, анан эми мына муну үзүрүн көрөм, пайдасын көрөм, анан карапайым адамдарга жумуш таап берем, соода сатып кылышат, адамдар үчүн ушундай бир тамактана турган, бир көңүл ача турган жакшы жай болот деп сүйүнүп, ошентип анан үзүрүн көрөр кезде бир мамлекеттик кызматты ээлеген бир каракчы келип туруп, анан бул улутташтыруу деген шылтоо менен тартып алса, элестетсеңер адамдын абалы кандай болот. Өзүңөр элестеткилечи, мындай имарат эмес. Керек болсо силердин 2 комнаталуу квартираңарды жаңы эле бүтүп, актап сырдап анан ичине киргенде чыккыла деп кууп чыкса, улутташтыруу деп туруп, анан кийин же болбосо снос деп туруп силерди кууп чыкса да, анан кийин кайра аны болсо ошол силерди кубалап чыккан кишилердин жакындарына жаздырып койсо, бул кандай болуп калат? Керек болсо короодогу минип жүргөн тайыңды жетелеп кетсе кандай акыбалда болосуң? Же болбосо тиги союп жейин деп аткан коюңду жетелеп кетсе кандай акыбалда болосуң? Керек болсо ошол жумурта тууп аткан тооңду уурдап кетсе дагы кандай акыбалда болосуң? Ошол сыяктуу ар бир адамдын мээнети, мээнетин менен курган нерсени талашпаш керек. Бул надандык болот, бул каракчылык болот, бул акмакчылык болот. Билбейм, бул каракчылык да. Анан элестетсеңер, ушундай имаратты заңгыратып туруп курса, анан аны бир тиги кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү, анан Көлбаевдин кылмыштуу тобун каршылаган деген шылтоо менен ар кимге айып тагып, анан ошолордун баардыгын сыздатып анан тартып алган бир каракчы келип туруп, муну да тартып алып туруп, анан кийин өзүнүн тууганына, жакын адамдарына каттатып койсо, бул кандай болуп калат? Мына мага айтышат да, эмнеге сен Ташиевди азыр сындаган эмессиң, азыр сындайсың. Мына чыгып алат, мондай фактылардын баары чыгып алат. Мына бул жаңы факт, муну мисалы билген эмеспиз. Шаршенбек Абдыкеримов айтпаса, биз билмеген эмеспиз эч кимибиз. Ушундай дагы көптөгөн фактылар бар. Урматтуу президент Садыр Жапаров, сиз журт атасыз, сиз калыс саясат жүргүзүп атасыз буюрса. Анан ошол мына калыстыкты кечээ мына бизнесмендерди, биз деген бизнести, инвестицияларды коргошубуз керек, инвесторлорду коргошубуз керек, бизнесмендерди бизнеске тийбеш керек. Тийбей эле койсоң бизнес өнүгүп кетет деп өзүңүз бир канча жолу айткансыз. Керек болсо ишкерлерди ашыкча текшерүүгө тыюу да салдыңыз. Анткени жанагындай тиги Камчыбек Ташиевдин жүргүзгөн саясатынын жанагындай жыйынтыгында инвестициялык климат тыйла эле начарлап кеткен. Ошондуктан калыстык орнотуш үчүн мына ушул нерсени кимге катталган, кандайча катталган, ушунун баарын териштирип туруп, мындай имаратты ээсине кайтарып бериш керек. Анткени бул бирөөнүн эмгеги, бирөөнүн маңдай тери менен тапкан эмгеги. А бул мындай имаратты курганда килтейген олчойгон кредит алат адам. Ошол урматтуу достор, мен атайын келдим ушул жергечи. Анан кийин жанагы жаагын жанып эле кечке Ташиев кызматта турганда айтпайт белең, анан тигип белең, үппейт белең дегендерге мына керек болсо ушундай килтейген имаратын тартып алып туруп, өзүнө жаздырып алат. Эч ким эчтеке дей алган эмес. Адамдарды СИЗОго камап, уруп сабап, кол бутун сындырып, өлтүрүп, инфаркт кылып, канчасын тынчытты.
канчасын орукчан кылды, канчасын сахарын диабет кылды. Ошондуктан биз кеч болсо дагы, эч болсо да эч болбосо кеч болсун дейт. Кеч болсо дагы ушундай акмакчылыктарга баа берип, калыстыкты ордуна коюш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.